Былтыр Кыргызстандагы кендерден 123 тонна руда казылган, анын жарымынан көбү сыртка ташылган. Алсак Кемин районундагы Талдыбулак сол жээк кенинен Кытай менен Казакстанга 12 000 тоннадан ашык концентраты чыгарылган. Анда өндүрүлгөн баалуу металл 1515 килограммды түзгөн. Бирок Кытайдын мыйзамына ылайык ал жака кирген концентраттар артка чыгарылбайт. Мындан улам алтын рыноктук баа менен ошол өлкөгө сатылган. Бир жылдын ичинде 100гө жакын мага кайрылуу болду да, ушул алтын кен менен байланыштуу. Ошол айлык маяналары боюнча, жумушка кирүү маселеси боюнча, Кыргызстандан эң негизгиси Кыргызстандан чыгып аткан концентраттын маселеси боюнча да. Концентрат чыгып атканда азыр өзүңүздөр деле көп болдуңуздар. Алтын кен жетекчилиги айтып атат, почти 30-40 миллион долларга жакын акча каражатка концентрат Кытай мамлекетине чыкты. Кытайдын мыйзамы боюнча концентрат ошо Кытайда калат да, чыкпайт, бери кайра келбейт да. Анын ичинде алтындан тышкары, платинадан тышкары, серебродон тышкары канча деген Кыргызстандын металлдары калып атат. Белгилей кетсек, сыртка чыгарылган алтын концентраттарынан бажы төлөмдөрү алынбайт. Ал эми Кыргызстанда кенден баалуу металлды ажыраткан завод жок. Мындан улам былтыр депутаттар жазында Кыргыз алтын ишканасына өлкөдө алтын тазалоочу фабриканы куруунун жолдорун табууну тапшырган. Учурда заводдун техникалык экономикалык негиздемеси даяр дешет адистер. Бирок кайсыл облуска салынары азырынча белгисиз бойдон калууда. Ориентировочно 150 миллион доллар дейт заводдун курулушучу. Биринчи кайрылганда уруксат берилбептир да, Кемин районгачы, экологиясына зыян деп. Анан кийин экинчи вариант биз проработка кылдык. Кара балта бул промышленный город да. Ошол эле куруу депчи, анан булар деле ушуга көнүп атышат. Пока азыр как кара балтага курабыз деген пландар ушундай. Долбоорду ким каржылайт? А финансирование будет Зинжин өзү финансировать этит. Тоже кредитные средства? Жок, кредитные средства эмес. У нас договоренность есть, что эти средства они будут свои собственные. То есть с проекта не будет финансироваться, с проекта Алтын кен. Жер бөлүнүп берилсе эле ишкана 2 жылда салынып бүтөт дейт адистер. Бирок алтын тазалоочу фабрика экологияга терс таасирин тийгизбейт деп бир дагы адис айта алган жок. Ошол себептен маселе ачык бойдон калууда. Жыйында талкууланган дагы бир маселе. Кеминдеги Талдыбулак сол жээк кенин казып жаткан компанияда милдеттемелердин так аткарылбай жатканына байланыштуу болду. Алтын кен ишканасынын 60% үлүшү Кытайдын Цзин компаниясына, 40% Кыргыз алтынга тиешелүү. Келишим боюнча бул жактагы кызматкерлердин 90% кыргызстандыктар, калганы кытайлыктар болушу керек. Ал жерде да ошо коррупционный схема иштеп атат. Кыргызстандын өкүлү бул биздин биринчи орун басар. Жетекчинин, ишкананын жетекчисинин биринчи орун басар. А киши эч нерсени чечпей эле ошо кытайлык жарандарбы же жергиликтүү ошо отдел кадрларбы өзүнүн тааныш билиштерин же туугандарын, эми бул не подтвержденный, бирок мага келген арыздардын эсебинен мен ушул маселени айтып атам да. Бир тай бердик дейт, бирөө $1000 бердик дейт, бирөө $2000 бердик. Эми бул болбостук нерсе да. Бул маселени комиссионный кылып чечилиш керек. Бир адам бир кызыкчылык менен чечпесин. Жыйындын акырында алтын чайкаган ишкананын курулушун тездетүү, концентраттардын курамын текшерген лабораториялардын ишин жакшыртуу жана кенге жумушчуларды ишке алууда келишимдин шарттарын аткаруу тапшырмасы берилди. Аталган маселе жакынкы күндөрдө Жогорку Кеңештин тармактуу комитетинде каралмай болду. Азамат Айтбаев, Азамат Чумадилов, Атайын Next TV күндүн темасы үчүн.